Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкектеги завод Украинага 300 миллион ок жасап бермекчи болгонбу? Бишкек штамп заводу Украина аскерлери үчүн 300 миллион дана ок дары чыгарууга буйрук алган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров билдирди. Буга чейин интернетте польшалык компаниянын өтүнүчү менен Туркиядан шашылыш буйрук түшкөнү тууралуу маалымат тараган. Кортеждерди Туркия аркылуу Польшага, андан соң Украинага жөнөтүү пландалып жаткандыгы айтылган. Таратылган маалымат чындыкка дал келбейт. БШЗ өтө кылдат объект болгондуктан кандай гана буйрук болбосун Коргоо министрлиги, УКМК жана башка түзүмдөрү менен макулдашат. Ошондо бизге дагы маалымат келип түшөт. Андай буйрук болгон эмес, деди Бакиров. Завод мамлекетти ишкана катары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагында. Булак Назар Ньюс Кейжи. АКШ лидери бийликке эмне максатта келген? Байдендин чыныгы жүзү ачылды. АКШнын президенти Джо Байден өзүнө чейинки өлкө лидери Дональд Трампты Ак үйдөн кетирүү үчүн гана керек болчу. Мындай пикирин орусиялык сенатор Алексей Пушков өзүнүн Telegram каналында билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин CNN телеканалы АКШ президенти Джо Байдендин ишеним рейтингдик рекорддук деңгээлде төмөндөп кеткендигин кабарлаган. Ушул аптада 4 уюм АКШ президентине ишеним деңгээли боюнча өздөрүнүн сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Алардын бири ушул тапта Байденге элдин 41% гана ишенерин айтса, дагы бири бул көрсөткүч 33% гана экендигин белгилеп өттү. Байден президенттик тактыга келгенден бери мындай төмөн көрсөткүч болгон эмес. Бул нерсе Байден Трампты Ак үйдөн кетирүү үчүн гана керек болгон, дагы бир жолу далилдейт деп жазды парламентарий. Ошондой эле Пушков Байденге элдин ишеними өтө эле төмөн болгондуктан анын президенттин ийгиликтүү деп айтууга болбойт деген пикирин кошумчалады. Буга карабастан ал өзү башкарган Америка эли туш болуп жаткан кымбатчылык, дагы башка көйгөйлөргө орус президенти Владимир Путинди күнөөлөп жатат. Эске салсак, доомакатчы Джо Байден 2020 жылдын ноябрь айында АКШнын 49 президенти болуп шайланган. Анын жалгыз атаандашы мурдагы президент Дональд Трамп бир нече жолу шайлоонун ыплас өткөндүгүн айтып, аны жокко чыгарууга аракет кылган. Бирок анысынан эч майнап чыкпаган соң Трамп келерки президенттик шайлоого катышаарын айтып, андагы жеңишине алдын ала ишенимдүү экендигин дагы билдирген. Булак Назар Ньюс Кейжи. Британиянын спецназы Украина аскерлерин кайра даярдыктан өткөрө баштады. Британиянын атайын дайындоодогу аскери Киевде жана калаанын жака белиндеги Украина аскерлерин даярдыктан өткөрүүнү жандантты. Бул тууралуу Times газетасы жазып чыкты. Басылмага Украинанын батальонунун 2 офицери өткөн жумада Улуу Британиянын өзгөчө аба күчтөрү кызматынын инструкторлорун жетекчөсү менен аскердик даярдыктан өткөндүгүн билдирген. Киевдин Оболонский районунда жайгашкан аскердик бөлүктө кызмат өтөгөн капитан Юрий Мироненко Британиянын инструкторлору Украина аскерлеринин танканы кайрадан нылав ракеталары колдонуу үйрөткөндүгү белгилеп айткан. Буга чейин АКШнын штаб жетекчилери комитетинин төрагасы Марк Милли Америка союздаштары менен бирге Украина аскерлерине танканы жок кылган жана зениттик 85 мин комплексти өткөрүп бергендигин билдирген болчу. Басылма февраль айында Британиянын аскердик инфраструктураларын Украинанын аймагынан чыгып кеткен жазган. Ал эми Британиянын коргоо министрлиги инструкторлорунун Киевге кайтканы тууралуу маалыматты ырастоодон баш тарткан эле. Булак Спутник Кейжи. Байдендин согуш жүрүп жаткан Киевге барары айтылды. АКШ президенти Джозеф Байден Украинага барбайт жана ал жакка сапары пландалган эмес. Бул туурасында Америкалык администрациясынын маалымат катчысы Джен Псакинин айтымын РИА Новости жазып чыкты. Эске салсак, бейшемби күнү Байден Киев сапарына барууга даяр экендигин билдирген. Бул туурасында Мэриленд штатынын учакка отураар алдында пресса өкүлдөрү менен сүйлөшүү маалында айткан.
Кыскача диалог учурунда Байдендин администрация мүчөлөрүнүн 1,5 Киевге жиберүүгө даяр же даяр эместиги сурашканда, бул туурасында чечим кабыл алына электигин айткан. АКШ президентинен бул иш кимге жүктөлгөнүн такташ үчүн балким өзү бараарын айтып, кайрадан собол узатышканда мен деп жооп берген. Подсейч Америка ресурсуна бул суроо жооптун подсказы чыккандан кийин Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псакиден Байдендин Украинага барышы чын эле талкууландыбы деп сурашкан. Бул суроого Псаки жок деп жооп берген. Анын айтымында караганда президент баарына даяр. Анын ичинен Украинага барганга да баш тартпайт, бирок ал жакка баруу туурасында кеп болгон эмес. Президентти Украинага жөнөтпөйбүз. Борис Джонсон Украина борборунун жетиши үчүн кармап туруш керек. Жаткан аркылуу кыязы. Поездде 8 саат жүргөн окшойт. Силерге айтарым бул АКШ президенттин планына кирбейт деген Псаки. Буга чейин Ак үйдүн маалымат катчысы Байдендин Украинадагы геноцид туурасындагы сүйлөгөнү анын жеке пикири экендигин айткан эле. Булак Назар Ньюс көйжү. Украинадагы согуш 2022 жылдын аягына чейин созулушу мүмкүн. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинадагы жаңжал Вашингтондун айтымында 2022 жылдын аягына чейин созулушу мүмкүн деп билдирди. Бул тууралуу CNN кабарлады. Телеканал Кошмо Штаттар Орусиянын аскердик атайын операциясынын убактысы карата баасын өзгөрткөндүгүн белгилейт. Мурда Вашингтон ал кыска убакытта бүтөт деп күткөн. 22 мартта Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков атайын операция алдын ала түзүлгөн пландарга жана милдеттерге ылайык жакшы өтүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында башынан эле эч ким 1-2 күн талап кылынат деп күткөн эмес. Песковдун сөзүн Орусиянын президенти Владимир Путин дагы тастыктап, атайын операция катуу графикке ылайык жүрүп жаткандыгын билдирди. Ошол эле учурда Кремль Донбассты коргоо боюнча атайын операциянын соңуна чыгуу мөөнөтүн жарыялаган жок. Ал өз убагында жана толук бүткөрүлөт деп баса белгиледи Песков. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккулары Украинанын аскердик инфраструктурасы күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору дагы өз убакыттарын улантууда. Путин Украинанын оккупациялоо туурасындагы кеп жок экендигин айтат. Булак Назар Ньюс көйжү. Орусияга келген ар бир мигранттын биометрикалык паспорту болуш керек. Орус бийлиги өлкөгө келген мигранттар тууралуу бардык маалыматтарга, анын ичинде биометрикалык маалыматтарга ээ болушу керек, болбосо алар кирүүдөн баш тартышы мүмкүн деп билдирди Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Дмитрий Медведев өзүнүн Telegram каналында. Жума күнү эртең менен Коопсуздук кеңешинин мамлекеттик миграция саясатынын өркүндөтүү боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын жыйыны өттү. Медведевдин айтымында иш-чарада миграциялык каттоонун бирдиктүү заманбап маалымат системасынын түзүү маселеси талкууланды. Биз өлкөбүзгө ким, канча убакытта жана кандай максатта киргенин так билишибиз керек. Мындан тышкары ар бир мигранттын бардык керектүү биометрикалык маалыматтары болсун. Болбосо өлкөгө кирүүгө тыюу салынат деп баса белгиледи Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары. 2020 жылдын январынан бери Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп келген Медведев Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин жаңы инфекцияларын коргонуу улуттук системасын түзүү, миграциялык саясат жана коопсуздукту камсыздоо боюнча ведомстволор аралык комиссияларын жетектейт. Булак Назар Ньюс көйжү. Орусиянын газынан баш тартуу социалдык тынчтыкка коркунуч келтиреби? Германиянын вице-канцлери Хебак орус газына бөгөт койсо социалдык тынчтыкка доо кетирет. Германиянын вице-канцлери экономика жана климатты коргоо министри Роберт Хабек орус газын берүүдөн дароо баш тартуу Германиядагы социалдык тынчтыкка доо кетирет деп белгиледи. Бул тууралуу Лента.ру маалымат агенттиги билдирди. Анын айтымында Берлин кыраакылык менен иш алып барышы керек.
кадамдарды кылдат даярдап, эгер Орусияга зыян келтиргиси келсе, Германия Орусиядан энергия алуудан көз карандысыздыкка жетиши үчүн иштеп жаткандыгын белгиледи. Абдан жакшы алдыга жылдык деп кошумчалады Хабек. Немис саясатчысы ошондой эле өлкөдө суюлткан газды кабыл алуу үчүн терминалдар кызуу курулуп жаткандыгын кошумчалады. Ошону менен бирге ал Германиянын өзүндө Сленац газын фирмасы менен алуунун максатка ылайыктуулугу күмөн санаган. Буга чейин Хабек немистерди электрик энергиясын азыртан үнөмдөө жана орус күйүүчү майын болгон көз карандылыкты азайтуу үчүн унаалардан баш тартууну үндөгөн. Биз муну чоң биргелешкен долбоор катары кабыл алсак, орусиялык импортко көз карандысыз боло алабыз, деди ал. Булак Назар Мускейжи.